азыркы күндө чек арада мындай абал туруктуу, анан кечээден берки кээ бир социалдык тармактарда кээ бир биздин жарандарыбыз ушундай дүрбөлөңгө түшүрүп элди такталбаган маалыматтарды берип жатат. Мындай чыгып кеткиле аткылоо ал мындай жалган маалыматтарга ишенбеңиздер. Эгер маалымат керек боло турган болсо биз өзүбүз расмий түрдө таратабыз. Бүгүнкү күндө облустагы бириккен ыкчам штаб түзүлгөн. Ал штабты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Ташиев жетектеп жатат. Ошол эле кезде облустун жетекчилери, Баткен облусунун жетекчилери, Согде облусунун жетекчилери менен биригишип ошол кырсык чек арада чырыдан орун алып катышуу болгон жерлерде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, ошол эле убакта Баткен облусунун жетекчиси менен Согде облусунун жетекчиси бүт жетекчилер бөлүнүп алып, өздөрүнүн кесиптештери менен ошол чек арада түнү менен ошол жерде түнөп атышат. Эч кандай мындай провокация, дүрбөлөңгө алдырбаңыздар. Маалымат эгер расмий түрдө керек болсо, биз өзүбүз сиздерге жеткизебиз.